Саламатсыздарбы достор? Бүгүн сиздер менен switch case операторлорун өтөбүз. Менен ошондой эле бизде бул if else конструкциясына аналог катары бизде switch case деген атайын конструкция дагы ойлонуп чыгылган, жазылган. Мисалы биз бир гана if else менен гана чектелип калбайбыз. Анда эмесе ошону дагы биз карап көрөлү. Мисалы үчүн бул жерде int деп туруп атайын сканерден консолдон киргизип көрөбүз. Int дегенге жаңы санды бул жерден switch деп туруп кашанын ичине бизде условияны жазабыз. Бул жерде n'ды кайсы эмне менен салыштырыш керек. Анын теласы болот. Бул теласы фигурная кашанын ичинде жазылат. Андан кийин аны салыштырчу n'ды эмне менен салыштырыш керек. Бул case деген атайын функциясы бар бунун ичинде. Мисалы үчүн бул жерде case 1 менен салыштырсын, n'ыбыз киргизүүчү сан бул 1ге барабарбы деген. Анда бизде кош чекит коюлуп туруп, бул жерге анын бул жерде атайын эгерде ушул шарт аткарылган болсо, анда результатын эмне болуш керек. Эгерде биздин киргизилген саныбыз 1ге барабар болгон болсо, анда бул жер бизде январь айы дейли. Январь. Эгерде ошондой эле биз 12 айды ушинтип жазып чыгалы. Case 2ге барабар болгон болсо, анда бул жерде дагы бир айтып кетчү нерсе бул break оператору. Break оператору бул жерде мисалы январдан башка же болбосо, мисалы бул 1 менен гана салыштырып отурбастан дагы башка операциялар аткарылып кетпеш үчүн break деген атайын операторду колдонобуз. Бул switch case'ти колдонгондон кийин аягына сөзсүздө break'ти жазабыз. Ошону жазып чыгалы. 12 айда киргизишибиз керек. Мисалы бул жерде 2 ай, 3 ай, 2 ай болуш керек. 2 айда мисалы бул жерде февраль айы бизде. Февраль. Андан кийин бул 3 ай. 3 ай бизде эмне болду? Март айы. Март айы. Андан кийин 4-айыбыз биздики апрель. Так. Апрель. Андан кийин 5-ай. Май айы. Май. Июнь. Июнь. 6-ай. Ошондой эле. Ошону кайра копировать этип туруп жазып чыгалы. Июнь. Август. Сентябрь. Октябрь. Жерде бир өзү турам. Октябрь. Ноябрь, декабрь калды. Ноябрь. Декабрь. Бул декабрь айы. Бизде мунун баарыны тырнакчага алып чыгабыз. Декабрь айына алалы. Бул жерде декабрь айы бизде 12-ай. Ал эми
Noyabr ayı 11. ay, oktyabr 10. ay, sentyabr 9. ay, avgust 8. ay, iyul 7. ay. Şuna şundan ile. May sana iyul kaldı. May besinse 6-7. Emi biz programmamızı işletip görüldü. Hazır bizge konsoldan bu jakta en kançaga barabar ekenin konsoldan kirgizebиz. Бул жерге en канча экенин мисал үчүн 6-ай десек, анда бизге июнду чыгарып бериш керек. Мына июнда чыгарып берди. Демек биз бир гана if else конструкциясын гана колдонуп, ким болбосо бул жерде switch case'ти дагы колдоно алабыз. Ага аналог катары колдонсок болот. Эгерде кайрадан run кылган болсок, анда бул жерге 12-ай десек, анда бизге декабрь чыгат. Демек биздин программа туура иштеп жатат. Ошондой эле биз үчтүк операция дегенди да карап көрөлү. Ал кыска жана ал дагы if else'нин ордуна аналог катары колдонсок болот. Бул жерде калганын комментарий кылып турайын. Так. Эгерде сиздер баарын бирге комментарий кылам десеңиздер, анда биринчи таякча белгини коюп туруп, анан жылдызчаны коюп, кийин анын бүтүшүнө дагы жылдызча таякчаны коюп койсоңуздар, сиздердеги баардык функциялар баары комментарий болуп калат. Анда бул жерде end дагы бир өзгөрмөнү киргизип алалы. Барабар input.next end. Биз салыштырчу сандар булардын баарын биз консолдон киргизебиз. Андан кийин бул жерде кайра эле өзгөрмө тиби менен өзгөрмө жарыялап алалы. Мисалы k барабар деп туруп, эгерде m чоң n'ден болгон болсо, анда бизге бул жерде суроо белгисин коебуз. Бул как синтакс катары кетет. Анда бизде m плюс n. Анда бизге m плюс n деген туюнтма аткарылыш керек. Эгерде андай болбой калса, анда эгерде m n'ден кичинекей болгон болсо, анда n минус m деген туюнтмабыз аткарылышы керек. Анда эмесе ушуну консольго чыгарып көрөлү. Анда биз программабызды иштетип көрөбүз. Мисалы сан берели бул жерге n'ге деген 56-ны берели, m'ге деген 23-тү берип көрөлү. Анда бизде 33 чыгып атат. Себеби бул жерде m n'ден кичинекей, бул жердеги шарт аткарылбагандыгына байланыштуу n'ден m'ди кемитип салды. N'imiz деген бизде 23, n деген 56, m 23. 56 23дөн чоң болгондугу үчүн бизде экинчи туюнтмабыз аткарылды.